Биз азыр сүлүнүн сүтүн даярдайбыз. Алгач сүлүнү сууга кайнатып алдык. Дагы кайнап чыккан суусун өзүнчө 2 литрлик банкага куюп алдык. Андан кийин түйүндө калган суусун жана мөмөсүн мынтип блендерден өткөргөндөн кийин элекке салып туруп, эзип туруп, сүтүн чыгарып алдык. Жакшылап эзсеңиздер, сүтү чыгат. Коюу болот аябай. Сүтүнүн коюулугу орточо. Ичсеңиздер аябай даамдуу. Баса бул боор өттү тазалайт. Өзгөчө боорду аябай сонун кылып тазалап берет. Боорду тазалайм дегендер ичсеңиздер болот. Мынакей сүрөттөгүдөй, видеодогудай. Биз 2 литр сүлүнүн суусун жана 1 литр сүтүн даярдап алдык. Буну биз 2 күн ичебиз.